Salam dostlar. Bugün kelir çakta ötөбүз. Kelir çak. Өткөн çak, учурда азыр учур çak. Ал эми эртең келе турган кыймыл бул келер çak болот бизде. Мисалы, мен эртең мектепке барам. Мен барам. Бару, бар деген етишке не болду? Айкын келер чактын а мүчөсү. Мен барам. Сен келесиң. Кел деген етишке айкын келер чактын мүчөсү. Келесиң. Же болбосо оку дегенде у деген бул бизде үндү таңба менен бүтөт. Үндү таңба менен бүткөндө биз айкын ый деген мүчөнү улайбыз. Мисалы, ал окуйт. Оку деген ал окуйт. Ал окуйт. Же болбосо мен окуйм, сен окуйсуң. Карайбыз. Мен эс алууга кетем. Мен эртең эс алууга кетем. Сен эс алууга эмки жылы кетесиң. Эмки жылы. Келерки кыймыл аракет болот. Ал эс алууга бүрсү күнү кетет. Биз ишке эртең барабыз. Силер ишке бир жумадан кийин келесиңер. Алар ишке эмки жылы кетишет. Келе турган эмки жылы. Эртең, бүрсү күнү деген бир жумадан кийин деген сөздөр ден кийин ана ишке барабыз, ишке келебиз, ишке кетишет болот экен. Эми балдар, ушул эле сөздөрдүн терс формасы. Кетишпейт. Мен эс алууга, мен эртең эс алууга кетпейм. Кетпейм. Ба мүчөсү ба. Кетпейм. Кетпейм. Сен кетпейсиң. Кетишпейт. Биз барбайбыз. Кетпейсиң, кетпейсиң. Кетпейсиң. Кетишпейт. Азыр ушинтип балдар келер чакты өттүк. Эми ушул керектүү эрежелерди беттемелерге көчүрүп алып, келер чакта биз кыргыз тилин жакшы үйрөнөбүз деп ойлойм. Саламатта калгыла.